Кызматкер ошондой элге кошулабы? Ооба. Буларды акыркы орунга коюп атасыздар. Жок, биз элди биринчи орунга коебуз, анан дарыгерлерди экинчи орунга коебуз. Элден акча албагыла, мамлекет силерге татыктуу айлык берсин. Ошол эле талап кылабыз биз. Түшүндүм эже, ооба, эми макул муну мал акча албаса берип коебуз, анда бунун акчасын алып тур. Бурмалабай сүйлөп эмне кылгыла чыгарганда мен постоянно көрөм сени. Анан Ошо бурмалабай чыгат. эмне кылып бурмалап атабыз? Ошо калп айтып атабыз. Жалганды. Калп болсо мына маңдайыңда турат мына. Жок, майли бурмалап тур, көрдүм башка. Бурмаланып атабыз. Бир ушундан башка элдер ошо башка нерселерге сүйлөйм деп атат, сүйлөтпөй атасың. Баары көрүп качып атасың. Кандай сүйлөтпөй атасың? Жүрсөң ошончо эл бар. Силер жалдап барып отделениеден чыгарып атпайсыңарбы? Силер отделениеден чыгарып атасыңар. Мен ырашмын бул жердечи. Мына Орозонун жакынкы айтар майрамдар келип атат да. Мына жакшы күндөр келип атат да. Менде да жакшы адамдар бар. Ошолорго да сүйлөтөйлү биз. Келсин. Силер отделениеден чыгарбагыла да жатып аткан кишилерди. Сүйлөгүлө деп. Жөн сүйлөт, рахмат мындан. Ооба. Только жаман Көрдүк. Силер дарыгерлериңер алып келип атат. Биз көрүп атабыз аны. Жактан сүйлө деп жетелеп алып келип сүйлөтүп атат. Любой адам сүйлөсүн деп. Биз айттык жана эле сизге. Биз канча жылдан бери ушул жерде жатабыз неврологияда. Рахмат ушу кызматкерлерге. Ушулар барып Кача бул? Ооба, бул копиялы. массаж алабыз. Дайыма ЛФК уколдорду бесплатно алабыз. Бюджет дейсиңер. Бюджеттен неме жок, дары жок. Дайыма бюджет карайт дейсиңер. Мындайда. Эч кандай. Мен түшүнүп атам сизди. Мен баары жаман, баары акчалат деген жокмун. Биз фактылар катталып атат, ошону токтотолу деп атам. Мына маңдайыңызда турат адамдар. Жок, эми медиктер иштесин, эч кандай күнөө жок медиктерде. Тыйыны акча жок болсо сатып алышат булар. Дәріні чейин айтып берип атат, могу врач алды деп. Биз ошону айтып атабыз. Элди баары көрөт, ошону сен мындай бурмалабай сүйлөп, ошол эле. Дәрі жок болсо, конечно, сатып алат. Бюджетте жок болсо, бар дәріні бесплатно, витаминдер толтура. Анан акча. Мен аны айткан жок. Мен баары ушундай деген жокмун. Медиктерге эч качан жаман. Ушул фактылар бар деп атабыз. Жок, бир уйдун мүйүзүнө урсаң, 1000 уйдун мүйүзү зыркырайт. Мынан бир коррупционер үчүн мүйүзүңөр зыркырабасын. Жок, биз бардыгыбыз таза иштеп атсаңар силерге сөз жок. Рахмат. Силерге рахмат ошо таза иштеп атсаңар. Адам аркандай. Элдердики зыркырабайт бекен. Зыркырайт элдердики. Мына эл. Чында. Эми сиз мындан нерсе оор күндөрдө мына врачтар кетип калабы сизде? Мына кыйынчылыкта. Эч кимси кетпейт. Таппай калам, таппай калам. Эмнеге келип? Силерге таппай калам мен. Мына очередь. Ошондо карабай эле жүрөт мына сыртта. Бул инспекторлар өзү көп болду. Видео чыккандан кийин ошонун негизинде дагы териштирүү иштерин жүргүзүп, коомдук жайда сөгүнгөндүк үчүн канча сом төлөш керек эле? Азыр урматтуу сиз туура айтып атасыз, мына өзүңүз арыз жүзүндө кайрылдыңыздар. Сиздердин арызыңыздардын негизинде тергөө амалдары жүрөт. Азыр тергөө амалдары жүрүшүндө кошумча адамдардын кемсинтсе эмне болот? административдик протокол түзүлүп, чечтүү деңгээлде иш жүргүзүлөт. Эми ошол коомдук жайдын түзүлгөн уум кызматкерлеринин тарабында айрым бир протоколдор түзүлүп, соттун кароосуна жиберилет. Аны өзүңүз жакшы билесиз. Ошол тийиштүү кандай тергөөчүбүз юридикалык бааны тергөө кызматы берет, кайсыл беренеге дал келип, ар бир атуулдун кыймыл аракети кайсыга дал келсе, ошонун негизинде чара колдонулат. Атым Айдар. Мен жакында нарселүү болдум. Бул жерге кичине ооруп калып жаттык да азырчы. Мен роддомдон мисал кылып кетейин бир. Роддомго мисалын мен 4-5 миң акча бердим. Бербей койгон айла жок. Бербей койсом аягың жакшырбайт, балаң жакшырбайт. Мамилеси корс болот. Мен таламын эптеп талаша 4 миң бердим. 12 миң, 13 миң берип чыккандар бар. Ал бул жерде деле ошол акыбал. Жаш баланын бул келечегибиз да биздинчи. Ушулардын акчасын жеге бул надандык да. Надандык жеткен жеги. Башкасына кичине жесин биз кыргызбыз көнүп калганбыз. Жаш баланын акысынан жеген бул өтө надандык. Биздин келечегибиз. Бала коррупция менен туулуп атат, коррупция менен өсүп атат. Биз Кыргызстан кайга барат анда болсо? Ушуга бир мамлекет, тийиштүү органдар жакшы чара көрүп берсе, мүмкүн мектептин айлыгы азыр башкадыр, бирок пара айлык аз болот атпайбы? 11 миң сомго иштеп атат айына. Ошону көтөрүп берсин, ошондо бир жакшыраак иштеп калабы деген ойда. Алар анан элди изеп атат. Ошон үчүн элди ойлосо, дарыгерлердин айлыгы көтөрүлүшү керек. Айлыгын мен айлыгын көтөрүшү, акча албаса анан азыр биз сага айтып койдук, биздин бала чакабызды булар кагып силкип жакшы карабайт. Ичинде платный, бесплатный эмелер бар экен. Аны мен жакшы билбейм, ал законныйбы, незаконныйбы.
Азыр мен акча бербейм деп тырышсам, мен балам, бала чагам, аялымы бул врачтар жакшы карайт. Бул бардык жерде, бир эле бул эмес, бардык жерде бар. Биз азырындай ушу касса дейм. Мамлекетке түшөбү же өздөрүнүн больницанын ичине эле түшөбү акчасы? Аны бизге айтпайт аны. Аны текшере турган прокурор бар бүгүн. Ошолор айлык алып отурат ошто. Ошол прокурорлордун эрки жетебейби ушул жагдайды мына балдардан? Мына өзү жазды дейм. Дары эмесин көрдү дагы, упасы биздики платный дейт. Упа менен көрдү. Платный деди дагы. Дарысын жазып туруп, мага барып кассага акча төлөп кел дагы. Анан мен сага дарысын жазып берем дейт. Өзү жазып койгон. Бул кагазды мага бербей туруп, анан кассага келип 109 сом төлөгөндөн баргандан бул кагазды мага берип атат. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Кыргыз Республикасынын президентинин Ош областындагы ыйгарымдуу өкүлчүлүгү губернатордун мекемесинде турабыз. Бул жакта Рахманова Аида деген эже ушул медициналык тармак, социалдык блокту көзөмөлдөгөн азиз экен. Азыр биз ушул тийиштүү жетекчилер жок болгондугуна байланыштуу бөлүм башчыга келдик. Өзүнө бир эки суроолорду салалы. Саламатсызбы эже? Келиңиз, сиз менен бир эки ооз сүйлөшөлү. Менин атым Улукбек, фамилиям Карыбек уулу, журналистмин. Буяка отуруп алалыбы? Сиздин аты жөнүңүздү, кызматыңызды. Рахманова Аида Азиретова. Ош областный ыйгарымдуу өкүлүнүн социалдык көйнөктөр бөлүмүнүн башчысымын. Губернатор да? Эже, биз азыр Ош областтык балдар ооруканасына барып келдик. Сиздер дарыгерлердин компетенциясын карап текшерип турасыздарбы? Анда текшерип турсаңыздар, 6 жашка чейинки балдарга медициналык жардам акылуубу, акысызбы? Акысыз. Акысыз. Экинчи суроо. Ошол медициналык борбордо направление жок келсе, 6 жашка чейинки балдарга акысызбы, акысыз эмеспи? Ал жерде эмесин карайт да. Несине карайт? По показаниям болот да. По показаниям болот. Оорулуу бала. Оор Жок, оор абал эмес. Ал атайын ооруканага 6 жашка чейин жөн адам барбайт ооруканага. Баласын көрсөткөнү барды. Направление жок. Акысызбы, акысыз эмеспи? Бул маселе боюнча сиз координаторго беришиңиз керек суроолорду. Кайсы координаторго? Саламаттык сактоо боюнча биз Ош облусунун же Ош шаары боюнча координатор бар. Шаят Төлөнбаевич деген. Булар мамлекеттик. Биз барып келдик мекемесине, барсак ал жакта жок экен. Шарапат Низамовна, мына сиз өзүңүз жооп берип коюңузчу. Шарапат эже, саламатсызбы? Мен атым Улукбек, журналистмин. Биз азыр ушул балдар ооруканасына, облустук балдар ооруканасына бардык. Ал жактагы жагдай боюнча чагылдырдык. Акыбал чындыгында оор экен. Суроо сизге, сиз айтыңызчы, бүгүн ошол балдарды 6 жашка чейин балдарга медициналык жардам көрсөтүү акысызбы же акылуубу? Мамлекеттик кепилдик программанын алкагында болот. Ал жерде прескуранттарыбыз жазылуу. Госгарантиянын негизинде иш алып барылат. Суроону түшүнбөй калдыңыз окшойт. 6 жашка чейинки балдарга медициналык жардам акылуубу же акысызбы? Өкмөттүн 350-токтомунун негизинде. 5 жашка чейинки балдарга өкмөттүн токтомунун негизинде. Не? Акысыз. Баары акысыз, Ооба. Балдар ооруканасындагы мыйзамсыз акча чогултуу боюнча Саламаттык сактоо министрлигинин мекемесине келдик. Мекеменин өкүлдөрү кандай жооп берет, эмне деп жооп айтат? Анын баарын алдыда сиздерге чогуу көрсөтүп беребиз. Жүрүңүздөр. Көз карандысыз, эркин журналистпиз. Сиздин аты жөнүңүз кандай? Нурида Эркинбековна. Саламаттык сактоо министрлигинде медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкарманын башчысы. Эже, сизге кыска бир түшүнбөй аткан жагдай болуп атат, ошого түшүндүрмө алалы деп атабыз да. Биз Ош шаарына кечээ күнү барып келдик. Ал жакта облустук балдар ооруканасы коррупцияны официалдуу мыйзамдаштырып алыптыр. Тагыраагы ал жерде кассаны ачыптыр. Кире беришинде касса турат 2. Ал жерден кадимкидей 40 чыга элек балдардан 550 сомдон баштап 30 сомдон башталат экен, 1000 сомго чейин ошол жерден акча алат экен. Неге? Бул боюнча кабарыңыз барбы? Жок. Эмнеге алат экен, силер айтсаңыз, барып келдик деп атпайсыздар. Леченияга, көрсөткөнгө, бардык медициналык жардам боюнча.
Алардын жүйөсү алардын жүйөсү кассага төлөп алардын жүйөсү бул жарандардын направлениясы жок дейт. Направление жок болсо 6 жашка чейинки балдардан да акча алынабы? Так суроо. Силер мен ушунтип кирип келип эле ушинтип эле сурай бергенге укуңар барбы? Ооба. Мен мисалы отурам, башка жумуш болуп кирип келип эле ушундай. Полномочный, да? Точно, да? Дагы экинчи суроо сразу. Биринчи суроого эле тактайлы, эми тактайлы да. Эмнеге алып чыктыр? Лечебныйдын башчысы болсоңуз. Лечебныйдын башчысымын, ооба. Сиз билишиңиз керек да. Эми албаш керек болчу, ошону мен тактайын деп атам да, если кассага киргизип атса, балким ошо уставына бир кандайдыр бир бирдеме нерсе киргизди эми. Мамлекеттик кепилдик программасынан башка дагы алар ички устав же буйрук чыгарып алып иштей береби? Мындай суроону деле мындай жакшынакай берсеңер, как будто бир эмени бир эметпей. Ал жакта как будто адамдарды эзотпайбы? Азыр сурайм, 550 сом алып атат дейсиңерби? Ал башкача алып атасызбы? Шаятбек Туламаевич координаторго. Шаятбек Туламаевич кандайсыз, жакшыбы? Бизге биякта бир независимый эмелер жакшы иштеп атабыз. Тиги областной детский больницадачы эме дейт, официально кассага ушул жана 40 келет балдарга направлениясы жок келген үчүн дарылаган үчүн 550 сом деп официально киргизилгенби деп ошону сурап атат да. Сиздин кабарыңыз барбы? Мен эме Шаят Туламаевич, сиздин уруксатыңыз менен звукту кичине чыгарбайбы бул иштерге толук кандуу ответ бериш үчүн? Азыр, давайте айта бериңиз азыр. Бул ким? Адамдар экстренный мындай плановый түрдө амбулаторный келе турган болсо, ар бир врачтын обслуживаниясы 33 сомдон кассага төлөнүп туруп, ошол жерде болот. И дополнительно эгерде обследованияга УЗИ боло турган болсо, УЗИнин өзүнүн через антимонополиядан өткөн прескурант бар. Ошо 33 сомдагы антимонополиядан өткөн прескурант менен жасалат. Эгерде экстренный келе турган болсо, приемный отделениеге түшөт, ал жерде приемда бесплатный. Бар жогу. И рентген, и башкалар бесплатно келет. Амбулаторный обследование келе турган болсо, ал жерде негизинен бүт баары ошол жана көрсөтүм. Рентген дагы платный, лабораторияга тапшырган анализдер платный. Ошолорду кошкондо ушу 500 сом болушу мүмкүн. Шаятбек Туламаевич, как раз сизден сурап атышат, эмнеге таянып ушундай, мен просто кассага төлөгөн үчүн кассага антимонополиянын атайын антимонополия өткөрүлгөн. Эгерде больной направлениясы менен келсе, плановый боло турган болсо, направление менен келсе, алар бесплатный болот. Ошондо анда кечиресиз, ким өзү? Шаятбек Туламаевич деп айтасыздар, координатор Ошской области. Оштун өкүлү министрликтеги. Шаятбек байке, сизди биз барып таппай кеттик, жумуш ордуңуздан. Эми абетте барган экенсиңер да, ооба. Сизге суроо, анда мамлекеттик кепилдик программасын Ош облусунда эч кандай тиешеси жок деп эле жоюп таштасаңыздар болбойбу? Бул жерде программа госгарантияда жазылып турат. Эгерде 6 жашка чейинки балдар экстренный багында келе турган болсо, баары бесплатный алат. Мен айтып атам, жанагы келет го башка жактан амбулаторный приемго жөнүндө келишет го, ошолорду айтып атам мен. Жок, биз ал жактагы окуяны көрүп келдик. Биз ал жактагы окуяны көрүп тартып келдик. Түшүндүрүп берем. Жок, биз ал жакта окуяны көрүп тартып келдик байке. Ал жакта силер экстренный эмеспи, уруп да ойнобойт экенсиңер, биринчиден. Экинчиден ал жерде андай эмес. Биз көрдүк ал жакта акыбал кандай экендигин. Очередке кассага адамдар тим эле тизилип калыптыр. Силер ал жерде бирөөнөр сурап койбойсуңар, сен экстренный келдиңби же экстренный келген жоксуңбу? Балаң температура болуп атабы же болбой атабы? Балаң кандай акыбалда деп бирөөнөр сурап койбойсуңар. Силер кассага төлөп келдик да андан кийин кабыл алам деп баарын сыртка чыгарып атасыңар. Бул биринчиден. Экинчиден, антимонополиянын менен тарифти өзүңөр бекитип алып, мамлекеттик кепилдик программасына ошондо баш ийбей атасыңарбы? Бул жерде мен айтып атам мен сиздерге. Эгерде плановый больной направление менен келсе, бесплатный деп атам. Сиздер кайсы жерде мамлекеттик кызматта иштегенден кийин сиз өз оюңузду же бирөөнүн көз карашын айтпаңыз. Бизге мыйзамды айтып бериңиз. Кайсы жерде жазылган? Эгерде бала 6 жашка чейин направлениясы жок келген болсо, платный болот деп кайсы мыйзамда көрсөтүлгөн? Мага ошону эле так жооп берип коюңузчу. Программа госгарантияны караңыздарчы, ошол жерде бар. Мен бул жерде карап
окуп атам. Адамы ошол жерде мен ошол жердеги замы сизге түшүндүрүптүр го. Жок, сиз мен замдын сөзүн айтпай эле коюңуз. Мага сиз ошол Ош облусундагы министрликтин өкүлү катары жооп бериңиз. Кайсы мыйзамда көрсөтүлгөн? Эгер направление жок болсо, 6 жашка чейинки баладан акча алынат деп. Каякта көрсөтүлгөн? Алла кассага кетип атат, ал мисалы ар бир Жок, кассагабы, башка жаккабы биз билбейбиз. Сиз мени Бизге так жооп берип коюңуз. Мыйзамда барбы ушул? Мен айтып атам го, сиз кантип? Мен сизге WhatsApp-тан тартып жөнөтүп коем. Жок, мыйзамда барбы? Мага WhatsApp не кыласыз? Мына урматтуу көрөрмандар, азыр өчүрүп койду телефонду. Ош облусундагы Шаятбек Туланбаевич деген жарады экен. Эми карасаңыздар мына эже. Сиз өзүңүз барып көрүп келдиңиз. Биз көрүп келдик, акыбал абдан оор ал жакта. Биз ошол баягы Мына биринчи бөлүмдө так жазылып турат. Мамлекеттик кепилдик программасында кайсы адамдарга акысыз болот? Экинчи категориясы так жазылып турат. Кайсы мыйзамда көрсөтүлгөн 6 жашка чейинки бала направление жок болсо акча алынат деп. Сиздер эми барып жеринде көрүп келген турбайсыздарбы? Биз эми баягы баарыбыз эле бирдемени оправдание айтып бергенде туура эмес эми, өзүңүз эле билесиз. 3 жылдан бери ковид болуп аттык, анан төгү деген баарыңыздар эле үз чатек бүттүңүздөр. Биз ушундай случайды мен ойлоп атам, кассага алып аткандан кийин булар мыйзамдаштырып бир кандайдыр антимонополия деп атпайбы? Биз муну бир комиссия түрүндө уюштуруп барып жеринде териштирип келишибиз керек экен. Сиздерге дагы биз дагы туура эмес айтып албайлы. Сиздер көргөн нерсени өзүңүздөр көрүп келдиңиздер, тартып келдиңиздер. Анан акыркы жообун айталык. Бул программа госгарантияны билебиз баарыбыз элечи. Программада так жазылып турат. Анан ошону сиз айткандай андай случайлар болуп атат деп бизге мурда сигнал түшкөн жок да бизгечи эч ким. Вот сиз айтып атасыз. Значит, биз аны териштиришибиз керек. Силерге териштирип мындай жакшынакай мыйзамдуу жооп берелик. Чынын айтканда. Биз буга чейин бир топ жолу ушул медицина тармагында коррупцияларды ачып атабыз. Анан эми бул сабак болгон жокпу? Жакшы, бизге жардам болуп атасыздар. Биз дагы мисалы вышестоящая организация деп коет, орусча айтканда саламаттык сактоо маселе. Биз баардыгын мыйзам ченемдүүлүктө иштегиле, эч кандай нарушение кылбагыла деп отурабыз да бул жердечи. Эгерде биз менен кошо сиздер дагы бирдемени көрүп бизге айтканыңыздар, бизге ал чоң. Мына айтып атабыз, эмнеге кылбай атасыздар? Ошону мына мен азыр угуп атам, мен комиссия түздүрүп, ошону текшертип силерге жообун берели. Жок, текшерилип, мыйзам чыгып, мамлекеттик кепилдик программасы деп туура чыгарып койгон. Андан башка силерге эмне керек? Эмнеге алып атканын, жана андай Шаятбек Туланбаевичтин обоснованияларын бүт баардыгын бир мындай караштырып. Бул өзүнүн функционалдык милдетинде, полномочиясында, кызматында өзүнүн компетенттүү эмес экендигин көрсөтүп атат бул Шаятбек деген. Бул облустун, ошол Ош облусундагы министрликтин эң биринчи өкүл адамы. Министрликтин эң чоң ошол жерде отурса, анын жообун карап мындай күлкүм келет. Азыркы жообун карасаңыз, эми мончу антимонополиядан бекиткенбиз, анан кассага түшөт. Барекет болбойбу, программа турат, мыйзам турат. Ал ошону аткарбайбы? Кассага түшкөндүн өзү мыйзамсыз түшпөш керек да. Эми өзүңүз билесиз да, финансовый нарушение деген ал жетекчилиги. Дагы бир жагдай. Мисалы үчүн, ар бир мамлекеттик мекемеде 5000ден ашык кассада акча турбашы керек. Бүттүк мыйзамдардын чегинде иштеш. Кандай может акчаны түшүрүп алып алар оборот кылып атат. Мыйзамдуу иштегиле деп отурабыз. Анын мыйзамдуулук жагын сиздер эгерде бирөөлөр көрсө, бизге звоноктор деле келет кээдечи. Тиги медсестра грубит этип койду, мынча 200 сом сурап койду, же ар кандай деп биз аны шыр эле териштирип, шыр эле баягы ордуна коюп атабыз да. Анан дагы бир жагдай. Сиз бул жакшы наабарат. Сизге буга чейин биз иликтөөдү чыгарып көрсөткөнбүз. Кадамжай районундагы жагдай боюнча. Ал жакта кесүү жолу менен төрөгөн аялдардан кызылдай акча алып атат. Бул эми бардык төрөтканаларда бүгүн бар. Бир чалгансыздар сиздер телефондон айтып. Эми сизге азыр бир суроо. Ошол жердеги главврач жумуштан алам, ошол акча алган дарыгер жумуштан кетет деп айтты эле. Ошондой чоң коррупциянын бетин ачып, мындай кылып маңдайына көрсөтпесек, бүгүнкү күндө ал иштеп атыптыр го. Эмне үчүн кызматтан албайсыздар? Сиздерге жетишсиз же коррупционерлерди врачты. Врачты мындай да негизи биздин номенклатурага жетекчинин өзүн дисциплинардык взыскание бериш, жумуштан алыш, жумушка коюш бизге кирет. Ал эми андан баштап өзүнүн замынан баштап бүт дарыгерлерге чейин ал ошол главврачтын. Эмнеге чара көр деп талап койбодуңуздар? Ошо главврачтын анда эмнеге ал чара көргөн жок, тоже выяснить этишибиз керек. Эгерде андай нарушение болгон болсо, сиздерге аны айткан болсо, кандай себептер менен анда ал кайрадан эле иштеп атат, тоже тактап берели. Мага андан бери толокка толтура келди.
ошо Кадамжайда эң жетип бүткөн чегине жеткен экен ал дарыгер, именно ошол акча алган дарыгерди бизге көп адам арыз кылды. Ал өзүнүн Кудайдан башка эч кимди тоготпой калган, ушундай деп элди эзип атат деп канча адамдан кат келди да. Ошону өзүңүз мен көзөмөлдөп берейин. Көзөмөлдөп жумуштан алышын эме кылбайсыңызбы? Бул коррупция болуп атат, ачык коррупция. Ооба да, эгерде ал мындай тастыкталган факты болсо, албетте чара көрүлүш керек. Эмнеге чара көрүлбөй жатты экен? Значит, биринчиси Ошский меж областной детский клинический больницаны текшертип берели, текшерип сиздерге анык жообун письменно берели кааласаңыздар. Экинчиси болсо Кадамжайда эмнеге ал дарыгер иштеп атат деп атасыз, аны дагы тактап берели. Саламаттыкты сактоо министрлигинин астындагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун мекемесине келдик азыр. Буга чейин өзүңүздөр көп болгондой, мекеменин Оштогу өкүлү таптакыр мындай өзүнүн функционалдык милдетинен оолак, өзүнүн ошол адистикке компетенттүү эмес экендигин көрсөттү. Эми биз азыр бул мекеменин жетекчилиги бул жагдайда ушул 6 жашка чейинки балдарга медициналык камсыздандыруу фондунун талабы, позициясы кандай экендигин азыр көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен болуп туруңуздар. Аты жөнүңүз кандай? Жуманазаров Артур Берембекович. Ушу фонддун төрагасы болом. Көз карандысыз. Бир жагдай менен келдик да сизге. Биз Ош облусундагы балдар ооруканасына бардык. Мындан 2-3 күн мурда акыбалды көрүп келдик. Ал жакка абдан көп кайрылуулар болгондуктан. Анан ал жакта коррупцияны ачык эле мыйзамдаштырып алыптыр. Тагыраагы ал жакка кассаны ачыптыр. Кассаны ачып, мамлекеттик кепилдик программасында так жана анык көрсөтүлүп турат. 6 жашка чейинки балдарга акысыз деп. Ошого карабастан алар ымыркайлардан 40 элек балдардан баштап акчаны шыпырып атышат. 30 сомдон башталып 1000 сомго чейин, 540 сом, 440 сом, 420 сом кылчу. Эми мамлекеттик кепилдик программасынын ишке ашыруучу мекеме сиздер. Фондда 6 жашка чейинки балдарга акысыз да. Да. Анын направлениясы бар жогуна карайбы, карабайбы? Жок, карабайт. Ошону мага көрсөткүлө деп атпаймынбы? Эмне на основе чего аны алып атат? Кадимки эле барып, балдар эми ал жакка ооруканага киши жөн жерден барбайт. Ооруп барат, температура болуп барат, башка болуп барат, ичи ооруп барат. Анан барганын башы көзүнө карабай эле узатасынан очередке коюп, ал жерден кассага 30 сомдон төлөп кезек алат экен. Анан кийин ошо кезекти алып туруп, же 2Гга барса 540 сом, дагы бир нерсеге барса 440 сом, дагы бир нерсе. Жок, андай болбош. Мына ушундай кылып акча алып атат. Биз көрдүк акыбалды. Анан биз шок болдук. Бул коррупцияны мыйзамдаштырып алыптыр Ошто деп. Мен представительдерин көрдүм. Ооба. Жазып алдыбы бар? Ооба. Бирок ал жак компетенттүү адамдар эмес экен сиздин представительдер, билбейт. Кимдер барыптыр? Бир эже барды. Жок, эженин фамилиясы. Аты жөнүн биз тиги съемкада бар, аты жөнү айтылат. Съемка мага чыгала, я разберусь. Жок, эми ошол фонддун Кыргызстан боюнча жетекчиси катары, мамлекеттик кепилдик программасын ишке ашырган мекеме катары сиз ушу көрөрмандарга, кыргызстандыктарга мындай экранга айтсаңыз, анын направлениясы барбы, жокпу, мындай? Жок. Кандай болбосун акысыз экендигине кепилдик бересизби? Ооба. Анткени мына сиздер өзүңүздөрдүн ойду эмес, сиздер мыйзамда айтышыңыздар керек. Мыйзамда так жазылып турат, э? Мыйзам боюнча айтып атпаймынбы, кепилдик берем деп. Сизге анда адис катары бир суроо. Мамлекеттик кепилдик программасында 6 жашка чейинки балдар 6 жашка чейинки балдардан акча алынат деген неме жок? Берене барбы? Жок. Направление жок болсо? Жок. Жок болсо мында жок. Анда про направление аякта эч кандай сөз жок. Сөз жок мына жакта. Булар мага у вас высшее образование, у меня высшее образование. Мен болушайын дегенде аракет кылган жокмун. Но я хочу акыйкаттык менен разобраться. Чындачы? Мен ошол сиздин фонддун Оштогу өкүлүнөн таң калдым. Ошончолук компетенциясы төмөн экен. Элементардуу мына кагазда мыйзамда так жазылып турса дагы жок, бул туура. Фактысы жок, жөн эле ушинтип атат. Эми ошондой компетенттүү эмес адистерди кантип жумушка алып ошолорду контроль кылып Ошон үчүн мен фамилиясын сурап атпаймынбы сиздерден? Биз бүгүн экрандан чыкканда да өзүңүздөр баалап териштирип алыңыздар. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүнкү жагдайда сиздерге азын-оолак ушул жактагы коррупциялык жагдайды ачып көрсөтүп бергенге аракет кылдык. Эми буга кандай чечимди, кандай
багытта иш алып бара тургандыгын ушул саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилигинин абийирине койдук. Баарыңыздар өз укуктарыңыздарды билсеңиздер, ошондо биз мыйзамды талап кылганда гана биздин мамлекетте өсүү өнүгүү болот. Азыр медициналык санитардык жардамды акысыз алууга укугу бар жарандардын категориялысынын тизмеси.